Bismillahirrahmanirrahim. Fis-sahihayni an Anas ibn Malik. Demek Anas ibn Malik'ten gelgen hadiste enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat innel abda iza wudi'a fi qabrihi eğer de bir Müslüman adamды alıp gelip mürzösüne koysok ve tawalla anhu ashabuhu mürzöge koyup anan kelgender kayra üyüne kaytıp jönögöndö ve innehu la yasma'u qara'ani alihim al ошол мүрзөгө коюп кетип жатканда адамдардын бут кийимден чыккан үндү мүрзөдө жаткан арбак угуп сезип турат дейт. Мындай кезде атаху малакан эки периште келет. Фаюқиданихи экөөсү келет дагы аны отургузат дейт. Алым уламаларда бирөөлөрү ошол белге жери жан салат десе, бирөөлөр азыр адам баласы тирүү кезинде бүткөн тулк боюнда кандай жан болсо, кандай баарын сезип билип турса, мына ошондой сезип билип турат дейт. Демек, адамдар мүрзөгө өлүктү коюп, майытты коюп кеткенде эки периште келет экен, ага жан салып отургузат. Фаяқулани анан экөөсү сурайт: "Ма кунта тaqulu fi hada ar-rajul?" Муногул адам туурасында эмне дейсиң деп көрсөтүлөт. Бул Ли Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалам, бул пайгамбарыбыз алейхиссалам болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам көрсөтүлөт, же сүрөтү көрсөтүлөбү, же бир экранда көрсөтүлөбү, иши кылып адамга пайгамбарыбыздын өң келбети көрсөтүлөт экен. Фа аммал муъмину фаяқул ашхаду аннаху абдуллахи ва расулуху. Мусулман адам, момун адам күбөлүк берем, бул Алланын кулу жана Алланын пайгамбары деп күбөлүк айтат дейт. Фаюқал лаху ансе баягы ошол майытка айтылат экен: "Унзур иля мақадика минан нар." Карагын, манакей, сенин тозоктогордуң моногул болчу деп тозоктого бара турган жайы көрсөтүлөт экен. "Код абдалакаллаху бихи мақада минал жанна." Аллах таала ушул тозоктогу жайыңды деп кайра бир бейиштен бир жайды көрсөтүп, мына ушул бейиш жайына Алла таала алмаштырып койду дейт. "Фаярахума жамиан." Баягы мүрзөгө коюлган майыт ошол бейиштеги ордундагы, тозоктогу ордундагы көрөт дейт. Бирок жана пайгамбарыбыз алейхиссаламды көрсөтүп, бул ким, тааныдыңбы дегенде, ооба, бул Алланын кулу жана Алланын пайгамбары дегенде, мына ошентип ал адамга тозоктогу жана бейиштеги жайын көрсөттү. Кала Катадату ва закара лана. Катада айтты дейт, мындай деп айтты дейт: "Аннаху юфсаху фи кабрихи, сумма раджа иля хадис Анас." Жана да башка да бир риваятта ошондой келет экен. Не кийин кабырын кээ бир риваяттарда келгендей күн батыш күн чыгышчалык кабырын кенейтип коет дейт. Албетте биз адам баласын кабырга койгондо мындайы туурасы 1,5 метр, 1,20 болгон, узуну 2 метр болгон гана жерге өлүктү көмүшүбүз мүмкүн. Ал эми бул жерде суроо болгондон кийин мүрзөдө суроого жооп бергенден кийин анын мүрзөсү күн батыш күн чыгыштын кененчелик орду канчалык кенен болсо ошончолук деңгээлде мүрзөсүн периштелер келет экен, Алланын буйругу менен мүрзөсүн кенен кылып туруп керип коет экен. Кал аммал мунафиq вал кафир. Ал эми мунафык менен бул дүйнөдө Кудайга ишенбейт, бирок Кудайга ишенгендей калп эле элди алдап, өзүн алдап жүргөн адамдар. Вал кафир Кудайга ишенбеген, өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенбеген мындай адамдарга фаюқал лаху, аларга да келип сурайт экен мүрзөгө коюлгандан кийин: "Ма кунта тaqulu fi hada ar-rajul?" Мына муногул инсан туурасында эмне дейсиң дегенде, фаяқул баягы мунафык менен капырлар айтат экен: "Ла адри." Билбейм, мен тааныбайт экем. "Кун тaqulu ма yaqulu an-nas." Адамдар айтканды айтып жүрчүмүн. Ошол эле мен бул кишини тааныбадым, билбедим дейт экен. Фаяқулу ла дарайта ва ла талайта. Сен түшүнбөпсүң дагы, эч нерсени билбепсиң дагы. Дейткен дагы ваюдрабу биматариq min hadidin. Темирден болгон жанагындай бир балта менен килейген чоң бир кубалда менен баягы майытты соккондо фаясиху сайхатан, ушундай бир катуу бир кыйкырык кыйкырат дейт. Ясмауха ман ялихи. Ошол тегеректеги бүт жандуу жансыз нерсе угат, гайрис сакалайн, бир гана адам менен жинден башкасы. Адамдар менен жинден башка ошол жердеги жан жаныбар, курт кумурска, канаттуулардын бардыгы ошол адамдын айкырган, чыңырган, ачуу үнүн бардыгы угат деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтты. Бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтып атат: "Иннаху ла ясмау қарани алейхим" деди. Демек ал ошол мүрзөдө жаткан адам, майыт,
алардын басып баратканда кычыр кучур деген, карс курс деген бут кийиминен чыккан үндөрдү угуп турат деди. Башка дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ал-кабру равдатун мин риядил жанна ау хуфратун мин хуфарин нар." Мүрзө же бейиш бакчасынан болгон бир бакча болот деди, же тозок чукурунан болгон бир чукур болот деди. Демек, бул өлүм, адам бул дүйнөдө өлдү, жашоосу түгөндү деген эмес. Адам баласы бул дүйнөдө нечен түрлүү этаптарды басып өтөт. Биринчи этабы эненин курсагындагы жашоосу. Андан кийинки жашоосу бул дүйнөдөгү жашоосу. Андан кийинки жашоосу өлгөндөн кийин акыретке жерки барзах ааламындагы жашоосу. Андан кийинкиси кайра кыямат болгондо тирилип түбөлүктүү жашоосу. Демек, инсан баласы өзүнүн өмүр жолунда ушундай бир 4 этаптагы жашоону басып өтүп атат. Эненин курсагындагы жашоосу, төрөлгөндөн кийин бул дүйнөдө өлгөнгө жерки жашоосу, өлгөндөн кийин кыямат кайым болуп мүрзөдөн кайра тирилип турганга жерки барзах ааламындагы болгон жашоосу, анан түбөлүктүү тиги дүйнөдөгү жашоосу, же бейишке, же тозокко. Ошондуктан адам өлдү, бул бүттү эмес. Адам болгону бул дүйнөдөгү жашоодон мүрзөдөгү барзах ааламындагы жашоого көчкөн болуп эсептелет. Ошондуктан көптөгөн аяттарда, көптөгөн хадистерде бул өлгөн адамдын майыттын угат экендиги, анын сезип турат экендиги хадистерде, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты хадисте, алардын бут кийиминин үнүн дагы угуп турат деди. Кийинки хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мүрзө же бейиш багынан бир бак болот, же тозок чукурунан болгон бир чукур болот" деди. Эмнеге дегенде, мүрзөдө бул адам баласы сезет экендиги, билет экендиги. Жана хадисте айткандай, жан салып турган ал жерде диниң кайсы, пайгамбарың ким деген суроонун болушу, жаратуучуң ким деген суроонун болушу, мына бунун бардыгы ошол адам өлгөндө өлгөн адам угуп, билип, сезип турат экендигине далил болуп атат.